Рахмат, Жаныбек Акынович. Мен мына 3 соғыз депутат болдым да. Бирок ушу парламенттин бүгүнкү күндөгү акыбалындагыдай болгон эмес. Биз азыр өтө туура эмес жолго түштүк. Парламенттин ушул эң көп болгондо бир 7-8 айлык эле мүмкүнчүлүк калгандай болуп атат иштегенчи. Биринчи сиздин күнөөңүз болот бул жерде ушу парламенттин деңгээли ушундайга түшкөнгө. Мисалы, бул улуу трибунада кимди жаман көрсө өчө ала турган жер эмес да. Бул жерде Кыргызстан элинин тагдыры чечиле турган жер. Биз болсо жеке бири-бирин жаман көргөн адамдарды коюп алып, депутаттар дагы неудобный положение коюп атабыз. Эл дагы жийиркенип атат көчөдө. Жийиркенип атат. Уже көчөдө жүрүшкө болбой калды. Тергөө органдар бар бизде. Прокуратура бар, милициясы бар, башкасы бар. Текшерсин, доказательство болса алып чыгып сот сурогун берсин. Жок болсанан комиссияга бүт бири-бирин жаман көргөн адамдарды коюп алып, бу жерде эрмектеп атабыз бири-бирибизди. Мындай болбойт да. Микрофон болсо каалаганча күлчат этет экенсиз. Сиз да бир мындай акыйкаттыкка, чындыкка келиңизчи. Токтомду ошол мыйзам чегинде кабыл алып берейли. Мыйзамда кандай көрсөтүлгөн болсо, анан жанагындай суроо бергенде, жооп бергенде карама каршы тараптарды токтотуңуз. Бу жерде лично жеке өч алуу болуп атат бу жердечи. Бул ал билет Кыргызстан эли ким эмне кылганын 2017 апрелде. Ошол күндө көчөгө чыккан адамдар да билет ким кандай болгонун. Ошондуктан сизден бир суранат элем, бир тартипке чакырып, туура жолго кетеличи, Жаныбек Акынович. Эгерде биз ушу менен туура эмес жолго кетсек, сиз жоопкер болуп каласыз. Убакыт келет, буга биз кайрып келебиз дагы.